Салам достор, бул Леди KG YouTube каналы. Бизде бүгүн дагы сонун коногубуз жана кызыктуу маегибиз бар. Андыктан биздин каналга катталып, коңгуроочуну басып коюңуз. Бүгүнкү жана мындан аркы маектерибизди алгачкылардан болуп көрүүгө бул эң сонун мүмкүнчүлүк. Ал эми бүгүнкү коногум жөнүндө тааныштыра турган болсом, ырчы, аткаруучу, блогер, мотиватор, айтор көп кырдуу талант Анжелика Кайратовна, саламатсызбы? Саламатсызбы. Алгач сунушубузду кабыл алып келип бергениңизге чоң рахмат. Убактыңыздын тардыгына карабай. Маанайыңыз кандай? Чоң рахмат. Жакшы, бүгүнкү аба ырайындай. Ушундай бир жаз мезгили, жай мезгили мага абдан жагат. Ошол мезгилдерде мен өзүм өзгөчө ачылып, негизи эле жаз көп үмүттөрдү бере турган бир мезгил го. Ошондой. Негизи сунушумду кабыл алганыңызда аябай кубандым. Анан кайсыл темада сүйлөшсөк деп баягы Instagram тарыхчаңызда айымдарга болгон зомбулук жөнүндө жана ошондой эле алардын билими жөнүндө аябай кызыктар болоруңузга көзүбүз жетти. Анан ушул темада сүйлөшөлү дедик. Эң эле алгачкы бере турган суроом, негизи жаш турмушка чыккан айымдардын катарындасыз да? Ооба. Анан баягы бизде ушул турмушка чыгуу маселесинде эки анча ойлор болот го. Жеке мен өзүм ала турган болсом, мен 18 жашка чыкканда эле мен бир тууган байкем, ай турмушка чыкпайсыңбы, 18ге чыгып калдың, карып атасың деп, чоңойдуң десе, мен аябай ойлочумун да, мен карып бараттырмын деп эле эрте эле турмушка чыгып алгам да. Кийин ойлосом 18-20 жаш деген бул өтө эле жашыраак экен да. Сизде бул кандай болду эле? Эмне үчүн эрте турмушка чыктыңыз эле дегендей? Ооба, бул нерсе өзү негизи ушул биз тарапта көп талкууланат экен да. Анткени биз ушинтип бирөөнүн жеке жашоосуна кичине кийлигишип, турмушка чык же чыкпа деп баягы эрте чыгып кетсе дагы сөз кылат экенбиз, чыкпай калса дагы бул бир нерсеси болгон үчүн чыкпай жатат да, жакшы кыз эмес да дегендей дагы сөздөрдү айтып, мындай сынга көп маани берип калат экенбиз да. Эгерде мисалы үчүн башка өлкөлөрдү ала турган болсок, ал жерде адамдын тандоосун жана ошондой эле ар кимдин өзүнүн мындай личный границы деп коет да, анын жеке өзүнүн нар жактагы болуп аткан турмушуна эч ким кийлигишпейт. Мындай суроо бериш дагы мындайча айтканда кичине туура эмес болуп калат экен да. Муну деген сен ал жактан психологко барып, же болбосо бир кандайдыр бир маселелер менен ачпасаң бул теманы, жөн эле бир тааныбаган же бир эле келип эле сенден сураган инсанга муну айтып бериш дагы кичине туура эмес болуп калат да. Бирок баягы мен эл адамы болгондон кийин бала кезимден баштап эле мен элдин кызы болуп калганмын да. Ошондуктан баардык нерсени айтып берип, көрсөтүп келатам. Турмушка чыкканда чоң ызы чуу болгон Кыргызстанда. Жашы жетип жетпей турмушка чыкты деп бир эле тарыхта 18 жашта турмушка чыккан өзүмдү кыздай сезгенмин. Аябай ошондо түшүнгөм. Бул аябай эле жаман нерсе турбайбы? 18 жашта да турмушка чыккан, себеби элдер уруксат бербейт экен да турмушка чыгышыңа кээде. Керек болсо бүгүнкү күнгө чейин мен кээ бир мындай пендебиз да, жашоого биринчи жолу келип, биринчи жашообузду жашап атабыз. Ката кылбашың керек экен. Ката кылганга да уруксат бербейт да сага элдерчи. Ошондуктан мындайча айтканда, сиздин берип аткан азыр сурооңузга мен кандай жооп беришти дагы билбейм, чынын айтканда. Жашоо тагдыры ошондой болуп калды. Мен демек даяр болсом керек, ата-энем даяр болсо керек мени турмушка бергенге ошол убакытта деп ойлойм. Кырдаал ошондой болуп калса керек, себеби бизде көбүнчө ата-эне баягы көрүнүп калган кызды абийири менен, баягы кыз кишинин дагы ар кандай турмушта коркунучтар болгон үчүн эртерээк берип, эртерээк аманатты күйөөсүнө тапшырып, ал батыраак балалуу болуп, андан кийин билбейм бир бактылуу жубай болсун деп каалашат окшойт дейм да кээ бир ошол үй бүлөлөрдө. Кээ бир учурда мен өзүмдүн тандоомду айтсам, кичинекей кезимден баштап чоң адамдар менен иштешип калгангабы, билбейм, 15-16 жашымда эле өзүмдү бир 18 жаштагы кыздардай сезип, така кийип, ырдап, боенуп калганбыз го. Анан баягы 18 жашымда өзүмдү 22-23 жаштагыдай баягы жетилгендей өзүмдү сезчүмүн да. Анткени инилерим менден кийин төрөлгөндүктөн аларга каралашып, мындайча айтканда бала бакканга да даяр болуп калгам, үй окоттарына тың элем, тамак жасаганды дагы билем.
апамдын ушундай кайын журтка кылган жакшы мамилесин көрүп мен дагы ошондой келин болгум келчү да. Кайненеме кызмат кылсам ысык чай куюп берем депчи. Бизде ушундай ыйман жаатында адептүүлүктүү тарбияны балага, кыз кишиге кичинесинен баштап бергендиктен бизде ушундай башыбызда калыптанып калат да, турмушка чыгам, мен жубай болом депчи. Эгерде мисалы үчүн ал нерсе көп талкууланбаса, балким мен карьера курам, мен ырдайм деп мындай балким 25-26 жаштарга келгенде анан турмушка чыксам деле туура болмок болуш керек деп ойлойм, эгерде бул стандартка карасак. Анткени ар бир адам өзүнүн курагына жараша бул жашоону өткөрүш керек да. 18 жашта студент болуш керек, 23-24 жашында гана айым баягы турмушка чыкканы туура дешет. Эми мынакей мен азыр балдарымдын кыздарым, 3 кызым бар, алар кичирээк болуш керек болчу курагы. Мен өзүм азыр ушундай куракта өспүрүм кыздарды тарбиялап жатам, ошондуктан курбулардай болуп атам да азырчы. Балким мен курагым өйдөрөөк дагы болгондо бир элестетебиз го 11-класстагы кыздын апасы улгайган эжеке депчи. Мен бул сөзүм биякта алар менен кошо чуркап ойлоп жүрөм да азыр. Бирок эми бул Аллах Тааланын мага ушундай өзүмдүн сураныштарыма болгон жооптору балким ушинтип аткарылгандыр дейм. Себеби мен аял затына тиешелүү бакытты бала кезимден баштап суранат элем. Бактылуу эне болоюнчу, бактылуу жубай болоюнчу дегендей бардык нерсе эрте келди мага. Азыр бала деп калбадыкпы? Эми 18 жашта өзүбүз болобуз да негизи. Анан ал кезде туң кызыңыз Айыманы жарык дүйнөгө алып келдиңиз. Азыр баягы балалуу болгондорго жеңилирээкпи деп ойлоп калам да, анткени интернет тармагында кандай караш керек, кайсыл учурда деген сыяктуу маалыматтар аябай көп да. Андан бир 16-17 жыл мурда мындай маалыматтар жокко эсе болчу. Анан кандай эптедиңиз эне болгону? Мен бир заманга бөлгүм келбейт да бул нерсени, анткени ар бир замандын өзүнүн жаштары бар. Ошолорго ар бир эле жаңы болуп аткан нерсе кыйынчылыкты туудурат. Илгери апаларыбыз бүгүнкү күнгө караганда бизди оңоюраак эле өстүргөнбү деймин. Баягы эч кандай жеңилдиктери жок. Тескерисинче болгон тамакты жеп эле чоңоюп кеткенбиз, эч кандай оорулары жок эле. Бүгүнкү күндө канчалык мүмкүнчүлүктөр көбөйгөн сайын ошончолук көп эрежелер пайда болуп ататпы деп ойлоймун. Стерилизациянан подгузниктин түрлөрү, анан билбейм, балага болгон тамактардын түрлөрү, өзүнчө дагы сүттөрдүн түрлөрү, Мурун бизде деген баягы эмизип эле, чоңойтуп эле, буламык менен билген нерсе жасалган. Менде апам ошол өзүмдү кичинекеймен баштап курчактай кылып чоңойткон да, ар бир айымды сүрөткө тартып, 1 ай болду Анжеликага, 2 ай болду Анжеликага деген альбомум бар үйдө. Ошолорду көрүп эле мен туурадым окшойт апамды. Анткени бала көргөн нерсесин жасайт экен. Инилеримди дагы чоңойткондо апам кичинемен баштап сабак болуп калды. Мындайча айтканда, менин курчактарым бул мындай инилерим болду да. Аларды көтөрүп, бала бакчага апарып келип, аларга ылайыктуу тамак жасап, майдалап берчүмүн. Ошондой эле уланды меники. Кайнак сууга жуунтуп, түрдүү чөптөргө кайрадан аны чайкап баланы дегендей. Эне таза болуш керек, тыкан болуш керек. Качан үйдө тазалык болсо, ошол нерсени кызың дагы ошол нерсеге көнүп калып, өзүнүн турмушунда дагы ошол нерсени алып кетет да. Эгерде баягы тазалык жок болсо, ал кийин ал нерсени кыз үйрөнүп кетишиш үчүн кандайдыр бир ага ошол жаатындагы специалисттер керек болуп калат экен. Мисалы бала тарбиялоо боюнча үйдө практика мурун болбосо, жалгыз эле кызмын мен, бала караганды билбейм десең, окуп барып билсең болот. Мисалы китептер бар азыр библиотекада. Менин оюмча билимдүү эне бул такыр эле бир башка бир нерсе да, бул жаатта. Билим алыш керек, ошол баланы кароо боюнча деле билим алыш керек, тамак жасаган үйрөнгөндөй элечи. Эң негизи баягы биз айымдар турмушка чыкканда көп айымдарды байкайм да, декретке чыктым, болду, бүттү, менин күйөөм багыш керек деген сыяктуу бир рамкадан чыкпай калышат да. Анан байкаганыбыз сиз турмушка чыкканы, баягы ишкерлигиңизди да алып бараттыңыз, блогерлик дагы калган жок, чармачылык дагы, андан сырткары кыздарыңызды да катар-катар төрөдүңүз да. Анын баарына кантип жетишип аттыңыз? Мен турмушка чыгып атканда апам айтты: "Кызым, эми жолдошуңдун айтканы менен болот" деп. Жолдошуман сурасам, айтты: "Эми сен кичине бир жыл үйдө болуп, үй кожойке болуп, анан кийин көрөбүз чыгармачылыгыңды. Бирок
давай эле койчу, мен сага бизнес ачып берейин, балким талантыңды ошол жактан көрөсүң деген да. Анан макул болуп эле ошондон ары мен ырдабай калдым. Мен 5 жыл бою үйдө отурдум десем болот. Тамактын түрлөрүн жасап, улуу кызым ошол айыманы карап, андан кийин Элима төрөлдү. Ошол күндөрдү эстеп көрсөм, мындай болгондо аябай атактуулуктун бир тучокусу деп деле айтпайм, мен үчүн тучокусу болчу да. Жалгыз баягы 15-16 жашымда залдарды толтура концерт берип, аншлаг менен болуп аткан учурда эле жалп этип жок болуп калды да Анжелика. Ошондо бул күйөөсү баягындай, кандай десем, бизде жакшы жагынан карабайт го. Кыйнап кыстап үйдө отургузуп салыптыр, булбулду деген торчонун ичине салып койду дегендей салыштырмалар болгон. Бирок бул менин өзүм тандоом болгон. Анткени мен ошондой тарбиялашты да. Мен дароо эле бизнеске аралашып кетип, дароо эле иштеп кеткен жокмун. Кадимкидей эле кайнелеримди багып, чаралап, камыр ачтып дегендей, айылга барып кызмат кылып, очокко тамак жасап, айылдын баарына чай, тамак берген жакшы көрөт элек. 40-50 кишиге жалгыз чай куюп отурат элем. Айылдын баары келет эле, Анжеликанын колунан чай ичебиз деп бир өзүнчө башка бир нут башталган. Бирок ошондо ойлоптурмун өзүмдү бизнес-вумен болом деп. Бизнес чатында мен бир келечекте бир ушундай жолум ачылат деп ойлогон эмесмин. Бул баягы ар бир нерсе өзүнүн периоддору менен өткөн. Бирок мен кыздарым кичинекей кезинде эч нерсе жөнүндө ойлогон жокмун. Сахнаны да ойлогон жокмун, бизнести да ойлогон жокмун. Бул жоопкерчилик келди. Элестетсеңиз, кичинекей балапан жожоң төрөлүп атса, ага сен чоң жоопкерчилик алып атсаң, ошо менен эле шок абалда эле баламды, кыздарымды чоңойтуп, өзүм кошо ойноп эле, өзүм кошо чоңойдум. Андан кийин жолдошум өзүнүн сөзүнө туруп, ошол кызымдын атынан Айым деген сулуулук салон ачып берди. Айым стайл деп. Ошол жерден анан кийин болгон талантымды ачып баштадым. Визажист болдум, чач жасадым, тырмактарды жасап, адист болдум. Администратор болдум. Анан түшүнүп баштадым, ушундай эмгектин аркасында акча келет экен. Аллах Таала деген ырчылыкты эле сурай берсең, ырчылыкты эле берет. Эгерде бул жаатта да Аллах Таала мага береке бер, бул жаатында дагы берип сурай берсең, ар тараптан деле талантыңа деле береке, ийгилик келип берет экен деп түшүндүм дагы. Анан өзүмдү ар тараптан өстүрүп, өнүктүрүп, сынап баштадым. Ошол жааттан окшойт, мындай ар тармакта бүгүнкү күндө иш алып барып аткан учурум. Анан бизде коомчулукта бир кайчы пикир жаралат да. Жаш кыз бир бизнес баштап же кымбат баалууну айдап калса, бунун бирөөсү бар же атасы бай деп, анан же болбосо бир жашы өтүп калгандын дагы ушундай бир кептер болот да. Неге эле аял киши өз алдынча бир иш алып барууга мүмкүнбү сиздин оюңузча? Же кимдир бирөөнүн колдоосу керекпи? Биз эми мындай статистиканы карашыбыз керек да. Канчалык деңгээлдеги Кыргызстанда бизнес жаатында жүргөн үй бүлөлөр бар. Жана ошондой эле мамлекеттик кызматкерлер канча, жана эч кандай эки тарапта тең иш алып барбаган үй бүлөлөр канча деп карай келсек, 80%-дан ашуусу жөн гана үй чарбачылык менен отуруп, чоң мотивацияларды албай, бизнес жаатында билим албагандар экен да. Анан ошолорго мындай калыптанып келет да, мектепте дагы, университетте дагы сен мисалы үчүн жаш кезиңен баштап эле акча табууну дароо үйрөнбөсөң, демек бир байыш үчүн мен 50-60ка чыгышым керек. Анан ошондо өзүмө жип алам, бала чакама жип алып берем, машиналарды, чоң унааларды деп ойлойсуң да. Ошон үчүн бул сөз келип чыгат да. Эгерде жаш азыркы күндө инсан көп акча менен сонун унааларды айдап жүрсө, демек бир бай, улуураак бирөө алып берди, же ата энеси алып берди дегендей, туурабы? Бүгүн ал нерсе жок. Бул мурунку сөздөр деп айтат элем. Бүгүн болсо сиз азыр түшүнүп атасыз, 18-19 жаштагы жаштарыбыз кандай сон иштерди жасап атат. Дүйнөлүк деңгээлдеги IT жагынан, дүйнөлүк жагынан акчаларды көбөйтүүнү үйрөнүп алды да. Демек биздин жаштар чет өлкөгө чыккан сайын ошончолук аяктан тажрыйба алып келип атат дагы, анан бизди алыстыга жетелеп кетип атат. Менин өзүмдүн жеке жашоомдо тажрыйбам ушундай болду. Чет өлкөгө чыктым, баарын таштадым, көз жаш, сыноо, ый менен кеткем, акча тапканы. Бардым башка мамлекетке. Жаңы барактан жашоомду баштадым дагы, нолдон баштап акча таптым. Таба алдым. Аллахтын бир ушундай колдоосу менен жакшы инсандарга
жылдызым келишти. Анан ошондон өзүм 30 жашымда эң биринчи ушундай патруль болдум. Анан унаа сатып алдым. Ошондон бүгүнкү күндө көптөгөн бизнестердин негиздөөчүсүмүн. Эч ким алып берген жок. Демек, бул билимсиздиктен келип чыккан гана бир сөздөр деп ойлойм. Ким ошентип сүйлөп атса, демек ал киши бизнес жаатында тажрыйбасы жана билими жок. Аны кабыл албай эле коюш керек да. Жана сиздер экран астына жаркылдап чыгасыздар, анан муну алдым десе, элдин баары Мактанып ойлошот, мактанып атат, же болбосо артисттин баары эле бай жашайт, оокаттуу болот деген түшүнүк калыптанып калган да. Анан сиздин бир интервьюңузда көрүп калгам. Мунун баарын эле мен баягы оңой алып аткан жокмун, менин да башымда кредитим бар депчи. Ошол кыйынчылыктар жөнүндө айта кетсеңиз, ошол убакыттар кандай учурлар болду эле? Мен айтып атпаймынбы, жашоого деген биз баардыгыбыз биринчи жолу келет экенбиз. Ошондуктан каталарды жасайт экенбиз. Биринчи жолу бир жолу ката жасасаң өзүңө кечиришиң керек ал нерсе. Ошол кечирүүнүн аркасы менен кайрадан эле мен ошол нерселерди кайталап көрдүм, жакшы жагынан. Адам бир катасын экинчи жолу кайра барып кайталабаса эле ийгиликке жетет. Ар бир нерседен сабак алдым десем болот. Мисалы үчүн, жакшы бооруң ачып, финансылык жактан бирөөгө жардам бересиң дагы, кайра кайтарып албай каласың. Анан кейсиң, мени ушинтип алдап кетишти дегендей. Бир адамдардын таттуу сөзүнө ишенесиң, барасың, иштейсиң, кызмат кыласың, бирок алар алдамчылар болуп калат. Анын аркасынан элдер сени жек көрүп калат да. Анан ойлондум. Ушундай Кудай мага, Аллах Таала, бала кезимен баштап, элдер мени жакшы көрүп атса, өздөрү эле катталып атса, демек бул жөнүн нерсе эмес. Мен бир жакшы, кандай десем, бир позитивдүү нерсени алып барышым керек деп анан өзүм үстүндө ошондуктан иштеп баштадым да. Мен билбегендиктен көп ката жазадым. Демек, билбеген адам ката жазаса, аны кечирсе болот. Бирок сен билип туруп ошол нерсени атайлап жасасаң, бул кечиримсиз нерсе да. Бул сонун эле жооп болуш керек. Сиздин бир сурооңузга кандай кылып да жооп беришти билбейм. Каталар да болду, нааразычылыктар жашоомдо дагы болду. Ошонун баары келип, эмнеден келип чыкты деп ойлойм. Бул биздин өзүбүздүн жашоодогу амбицияларыбыз экен. Адам деген эмне үчүн байыйт деп өзүм кээде ойлоном да. Отуруп, анан ошондо көрсө, кээ бирөө атактуулук үчүн байыйт экен, кээ бирөө бирөөгө кайрымдуулук кылам деп байыйт. Бирөөсү болсо мен элге көрүнүп байыйм дейт экен. Момундай унаа айтайм, момундай бизнестерди ачам, анан элдер мени бай, ийгиликтүү десе депчи. Бизде атактуулук акча аркылуу келген жок да. Кудай бизге атактуулукту берди. Эми ошол атактуулукту туура колдонуп, биз байышыбыз керек деп ойлойм да. Байып, анан элдерге жардам берип. Азыр мен бир мындай өсүү жолундамын. Анан жана кайрымдуулук деп калып атыңызбы? Көп кайрымдуулук жасаганыңызды көрөбүз, билебиз да. Анан бирок тилекке каршы дейли, ошо кайрымдуулукка көнүп алган үй бүлөлөрүбүз аябай көп экен да. Ушуга пикириңиз кандай? Негизи кайрымдуулукту башка жааттан кылсак, мисалы, балык бербей кайырмак бер деген бир сөздөр бар го бизнес жаатында. Буга пикириңиз кандай? Кайрымдуулук жаатында көптөгөн белгилүү фонддор менен мен ошол 18 жылдан бери иш алып барып келет экенмин. Ошол фонддор менен иштешип атканда, анан Бактылуу айым реалити долбоорун ачканда мен үйлөрдү кыдырып, ошол көбүнчө жалгыз бой энелердин көйгөйүн чечким келди да. Көп баласы менен эмнеге жалгыз калды, эмне үчүн эне бүгүнкү күндө үй жок калды дегендей. Ошолордун көбүнчөсүндө аракет бар оңолууга, бирок көбүнчөсүндө оңолууга өздөрүндө аракет жок да. Алар менен иштешиш өтө кыйын. Кээ бирлерге кайырмак берсеңиз, ал кайырмактан барып, балык уулагандын ордуна ал кайырмакты сатып жүрүшөт да. Чын атасыз да. Бирөөгө мисалы биз тигүүчү машина алып бердик. Эже аздан болсо дагы кичинекей жаздыкчаларды тиксеңиз, мен сатышайын десем, барсам жок ал тигүүчү машина. Эмнеге десек, мен муну иштете албай койдум, жалкоолук да. Анан сатып жибердим, акча керек болуп калды эле дейт, бирок акчаны да каяка кетиргени белгисиз. Ошол инсандарга кээде ойлоном да, дагы кандайынан жардам берсек деп. Болгону балдарга убал да. Ошону көрүп өсүп аткан.
Анан балдарын дагы көптөгөн жакшы интернаттарга, мектептерге сүйлөшүп берсек, балдарын да беришпейт. Балдарын кайра тескерисинче бизнес катары колдонгондор бар. Чыгарып, кайыр суратып же бир товарларды саттырып дегендей. Билим албай жүргөн жаштарыбыз канча да, ошондой ата энелер үчүн. Мен кайрылат элем. Ар бир өспүрүмгө, ар бир наристеге, балага, бир ким мени азыр түшүнүп атса, бул жашоодо эгерде баягы ата энебиз туура жолдо бизди баягы алып жүрөйүн дейт, баардык эле ата эне жакшы нерсени каалайт го, бирок тилекке каршы кээде ушундай үй бүлөдө кыйынчылыкта төрөлүп калган балдарыбыз бар. Силер дагы мындай жашоодо жакшы гана ойлорду ойлоп, өзүңөргө жакшы бир устат табышыңар керек деп ойлойм. Балким мектепте жакшы мугалимдер бар, ошондон үлгү алсаңар болот. Жакшы коомдо инсандар бар. Ошолордон барып, сабактарын алып, ошолордун жасаган иштерин кайталасаңар деле ийгиликке жетип, тескерисинче бүгүнкү күндө жаштар ата энелерин үйрөтүп калды да. Моундай болуш керек, тигиндей болуш керек депчи. Анан билбеген ата энелердин көбүнчөсү, балам рахмат, ошо акылды сенден сурап калам деп ойлогон эмесмин дейт. Бирок ошол күндө дагы мен дайыма айтам, мисалы үчүн, кандай болгон учурда дагы сиз менин апамсыз, атамсыз, сиздер менден улуусуздар. Эч нерсе бул жактан маалыматыңыздар жок болсо дагы, мен сиздерди жакшы көрөм, мен сиздерди багам деген балдар көп болсун дейт элем да. Мен эчтеке дей албайм бул үй бүлөлөргө. Мурун сындайт элем, чын эле. Мынакей ушул өздөрү күнөөлүү ушинтип жашаганына дегендейчи, мен азыр аларды дагы күнөөлөбөйм. Мен болгону келечектеги бир чоң үмүттү балдарынан гана көргүм келет. Ошол балдарына бир татыктуу, бир жакшы билим бере тургандай азыр платформа түзүп атамын. Бекер балдарды кантип биз жакшы бир мындай профессияларга үйрөтсөк, жогорку окуу жай болбосо дагы бүгүнкү күндө туура акча таба тургандай урдабаганга, жеңил акчаларды табууга барбаганга эле биз жол түзүшүбүз керек да. Эң сонун. Анан азыркы учурда өзүңүз байкагандай коомчулукта аял кишилерге жасалган баягы зомбулук өтө күчөдү да. Буга эмне себеп болду деп ойлойсуз? Бүгүнкү күндө ошол интернет жана социалдык түрдүү приложениялар көбөйгөн сайын биз ойлоп атабыз, бул нерсе көбөйүп атат, бул нерсе күнүндө эле ушундай болуп атат дегендейчи. Мурун мисалы бизге маалыматтар жетпей деле канчалаган бир окуялар болгон экен. Жакында эле биз ушундай дүйнөлүк чоң айымдар уюмунда ушуну талкууладык да. Анан карай келсек, мыйзам дейт экенбиз баарыбыз элечи. Бир күчтүү мыйзам болсо ушунун баары токтойт болчу дейт экенбиз. Бирок карап көрүңүз, мыйзамга чейин биздин деген атайын кызматтар бар да. Сот деген, милиция кызматы бар деген. Ошолордун баардыгы бири-бирине байланыштуу да. Милиция кызматкери, коом, өзү негизи адамдар, элдер бири-бирине эгерде бүгүн меримдүү болсо, милиция дагы жакшы иштейт, аларга жардамдашсак милицияга, сот баягы отурумдары, өтүүлөрү түз эфирде элдин бир мындайча айтканда катышуусунда өтсө, чындык бар болсо, чынчылдык ачык көрсөтүлсө, демек ал мыйзам иштейт. Мыйзамды кабыл алганы менен, ал мыйзамга жетпей эле бер жактан маселелер чечилип кетсе, биз ошондо кимди күнөөлөйбүз бул жерде? Биз коом азыр биргеликте иштешибиз керек болуп атат. Биз айымдар, сен кайсыл динде жүрөсүңбү, жолугуң барбы, жокпу, ошого асылбай, маселе бир болуп ататпы? Аялдарды кордоп атпы? Жолукчанын дагы зордуктоп атат, жолугу жогун дагы зордуктоп атат. Демек биз биригишибиз керек. Кайсыл улуттан болсоң дагы айымдардын көйгөйү бир болуп аткандыктан, биз биринчи ирет бири-бирибиз менен достошконду үйрөнүшүбүз керек да. Бири-бирибиздин айып биздебей. Бүгүнкү күндө биздин энергиябыз кайка кетип атат? Бири-бирибизге асылууга, туурабы? Андан көрө мен каалайт элем, келиңиздер биригип жардам берелик бири-бирибизге. Коомчулук эгерде бир көйгөйдү бирдей көрсөтө алса, ар тараптан бири-бирибизге меримдүү болсок, мыйзам дагы иштейт. Мыйзамдын кабыл алышына биз айымдар чогулуп баарыбыз кол топтосок болот, туурабы? Ооба, эң сонун. Анан баягы ушул зомбулук жөнүндө же ыдык көрсөтүү боюнча социалдык сурамжылоо жүргөзгөнүбүздө көптөгөн кыздарга коомдук унааларда, коомдук транспорттордо дагы ушундай ыдык көрсөтүүлөр болот экен. Баягы чогуу уккан классташтар тарабынан дагы ыдык көрсөтүүлөр болот экен. Бирок алар ачык коомго айтып, өз пикирин айтып чалышпайт экен да. Анткени жанагы эле биздин тарбиядагы уят дегенче. Негизи сиз бир эмес 3 бирдей кызды тарбиялап келүүдөсүз. Кыздарыңыз менен ушул темада ачык сүйлөшөсүзбү? Ооба, ачык сүйлөшөм, дайым айтам, бирок аларды мисал кылып келтирбейм да.
себеп дегенде кээде ушундай болуп калат экен. Канчалык эмнеден корксоң ошол нерсе сен менен болуп кетиши мүмкүн дегендейчи. Эшикке чыкпа, караңгыда жүрбө, монтип кетет, тигинтип кетет эле дей берсек, ошол нерсени да чакыра албайбызбы деп кээде коркуп кетем да. Тескерисинче, каякта жүрсөң дагы өзүңө ишен, эмне болгон учурда дагы мага айт, дайым геолокацияңды күйгүзүп кой деймин. Эгер бир жака барам десең, мен сага жок дебейм, жаныңа сөзсүз түрдө байкеңди кошуп берем, же мен деле алыс 2-3 100 метрдин ары жакта болсом дагы бир жаныңда болуп турушум керек. Мен сени эчтекеден чектебейм дейм, бирок азыр андан дагы кандай десем, бир коомдук жайларда көбүнчө ырдык көрсөтүүдө атпайсызбы? Мүмкүнчүлүк эми жалпыбызда баягы бирдей эмес да. Кээде жөө жүргөндөр бар. Анан кийин ошондой коомдук жерлерде ырдык көрсөтүү болсо, мен ойлойт элем, унчукпай калбаш керек да. Унчукпа деген дайым мен хэштегти колдонуп келем. Эгерде сен ошону жаап жашырып койсоң, бул кийинки турмушуңда дагы көптөгөн жаман нерселерге чыдап, жаап жашырып, анан аркасынан баягы өзүң күнөөлүүсүң деген бир сөзүмдү колдонуп мага чоң хейт жаратышкан го. Жолугун салынып эле кыйын болуп ташта деп. Мен ошол нерсени айткым келген да. Кыйкыр, айт, болушунча өзүңдү корго деген нерсеге үндөгөм да. Баланы кичинекей кезинен баштап эле баягы дискомфорт деп коет го, ошол нерсеге көндүрбөшүбүз керек. Эгерде балада мисалы үчүн кайсыл жери ооруп атса, айтканга үйрөтүшүбүз керек. Тапчыкаң ооруп атабы? Айт, алмаштырып берейин, жардам берем. Ошол эле кичинекей наристе эгерде заараны кой берип койсо, урушпастан эчтеке болбойт, бул боло берет, мен сени түшүнөм. Мен деле кичинекейимде ушундай болгом десең, кыз чоңойгондо чоң бир көйгөйлөрдө, ырдык көрсөтүүлөрдө апасына келип айтат да, коркпостон. Ушундай болду десең, эчтеке болбойт, бул коомдо болуп атат, кел экөөбүз ушуну чогуу жеңелик деген эне болуш керек да, жаныңда. Чоң адамдын ой жүгүртүүсү, мен сага жардам берем, мен дайым сенин тараптамын деген болуш керек деп ойлойм. Канчалык биз урушкан сайын, эмне кой берип койдуң, тиешиң керек деген сайын, өзүң ошол жакта жүрдүң да ошентип, өзүң деген караңгы бурчтарда жүрдүң да деген урушууларды кылбаш керек. Же сен кыска кийип жүрдүң да, мен сага айтпадым белем узун кий дегендей эмес. Тескерисинче, эмне болгон учурда дагы мен сенин тараптамын, оюңду айт. Бул маселени чечебиз деген гана улуулардын бир жылуу сөзү болсо, жаштарга ырдык көрсөтүү учурундагы баягы сос деген кнопкалар көбүрөөк басылат да, менин оюмча. Чоңдор көбүрөөк катышыш керек бул нерсеге. Мен энелерге кайрылат элем, өзгөчө кыздарыңыздар менен, уулуңуздар менен дагы отуруп бул нерсе жөнүндө ачык сүйлөшүңүздөр. Анткени кыздарга эле эмес, мырзаларга да алар дагы жаап жашырып атып, мынакей өзүнө кол салгандар болуп атат, бири-бирине кол көтөргөндөр болуп атат. Бул нерсени чоңдордун жардамы менен токтотсо болот. Өспүрүмдөр, балдар чоңдорго кайрылгандан коркпогула, уялбагыла. Себеби силердин келечегиңер чоң экенин билишиңер керек. Анан келечекте силер дагы башка өспүрүмдөргө, башка жаштарга жардам бере тургандай маанилүү инсан болушуңар керек да. Ар кимибиздин миссиябыз бар жашоодо. Анан эме дешет го, баягы ушул зомбулук жөнүндө кеп кылганыбызда эле мырзалар тарабынан бир сөз айтылат да. Кыздар өздөрү күнөөлүү, ачык кийинген, аша чаап боенгон депчи. Деги баягы сиз жолукка келгенден кийин байкалдыбы? Чын эле баягы жабык кийингендин бул нерсеге кандайдыр бир таасири тийеби? Деги эле кийим зомбулукту токтотуп коюшу мүмкүнбү? Жагын алсак баарыбыз эле. Бул албетте эми мырзаларда эле эмес, айымдар арасында деле айтылган сөз деп айтмакчымын. Себеби биздин ушул айымдар деле отуруп алып туруп бири-бирибизге кандай деген жаман сөздөрдү жазып атабыз. Бул коомдогу жанагы мырзалар мага айтты, анан минтти тигинти дегенден дагы жаман да. Мен башынан айтып атпаймынбы, айымдар эгерде биз бири-бирибизди колдосок, биз бир болсок, мырзалар деле антип сүйлөбөй калат. Анткени биз билебиз аларга эмне деп жооп беришти. Ар бир айым билет буга кантип жооп кайтарышты. Мы не должны допустить этого дегендей, биз ошол нерсеге алдын ала көрүп коюшубуз керек да. Алдын ала ушундай көбүрөөк интервьюларды тартсак, алдын ала көбүрөөк ушундай темаларды ачыкка чыгарсак, ал мырза ошол сөздү айтканга чейин жообун алып алат дагы, анан кийин башкача сүйлөйт.
ооба айымдар, болушунча биз силерди коргойбуз, силер келечектеги энесиңер, мени дагы силердей болгон жакшы айым тарбиялаган деген сөзгө жана ой жүгүртүүгө биз мырзаларды бурушубуз керек деп ойлойм да. Эмне болгон учурда дагы аларды дагы сындабай, урматтуу кыргызымдын мырзасы, сизди дагы кереметтүү эне жарык дүйнөгө алып келген. Ошол апаңыздын баягы батасы менен сиз кандай деген жакшылыктарга жетип атасыз. Бул кызыбыз кандай кийинген учурда дагы, кандай жерде жүргөн учурда дагы мээрим төгүп, жакшы сөзүңүздү айтсаңыз кыз деле оңолот дегендей да. Ал кыздын ичинде эмне бар, анын ой жүгүртүүсү кандай билбейбиз да, биз сыртынан эле аны сындабашыбыз керек. Бул ооба силер ушинтип өзүңөр монтип жүрсөңөр анан биз минтебиз да дегендей да айтып атасыз да, мырзалар айтат депчи. Эми бул жерде кыз канчалык күндө өзүн кандай алып жүрсө дагы мырза бир канча тепкич, өзүн ыймандуу сезсе, акылдуу сезсе, ал айымга барып жакшы сөзүн гана арнап коет. Сындабайт да, сен монтип кийип жүрөсүң дегендейчи. Ал жөн гана айтат: карындашым, бактылуу болушуңду каалаймын, абдан мыкты кыз экенсиң. Анан моундай балдар сага тийишип атканда, менде жакшы байкеңдер бар экенин билип жүр. Деп анан тиги балдарга барып ошол акылды айтыш керек. Кыз кандай кийинген учурда дагы жигиттер, силер жигитчилик кылып, өзүңөрдү кармап, сабырдуу болуп, үй бүлөңөрдү мындай бекем кармаган мырза болгула дегендей. Анткени кыздар бузулуп атат дегени менен ошол кыздарды бузуп аткан деле мырзалар бар, туурабы? Ошондон бул жакта эки тарапты тең карашыбыз керек да. Адамдын өзүнүн ичинде полиция жашаш керек деп айтат го. Мисалы үчүн караңыз, митинг учурларында же такыр эле баягы биз башыбыздан канча революция өттү, ошол мезгилде адамдар түшүнгөндөчү, баягы бүгүн милиция жок, баардыгы аралаш болуп атат дегенде өздөрүн кармай албай, дүкөндөрдүн баардыгын талкалап, сындырып, кармана албай кетет да. Эгерде өзүнүн адамдын ичинде аны токтотуп турган милициясы бар болсо, өзүн көзөмөлдөй алса, ал нерсени деген милиция жок болсо дагы бирөө запрет кылып, кылба десе дагы ал нерсени өзү эле кыла бербейт. Ошондой эле да, мисалы үчүн сөзсүз түрдө эле бир мырзаны бирөө барып ага акыл үйрөтүш керек эмес. Ал өзүн токтото алат. Ар бирибизде, мисалы айымдарда дагы, сизде дагы, менде дагы өзүбүздүн ичибизде өзүбүздү соттой турган сот болуш керек. Өзүбүздүн колубузга кишен сала тургандай милиция болуш керек. Анан кийин өзүбүздүн ичибизде дагы биз корко турган мыйзам болуш керек. Мен ошону айткым келет. Адам өзүнүн үстүндө жана ички өзүнүн ойлору менен иштемейинче ал нерсеге бирөөнүн сындары да жардам бербейт да. Анан баягы байкап атасызбы, сизге деле байкалып атабы билбейм, мага аябай эле ошол нерсе байкалып атат да. Айымдар өзүн өзү коргоо максатындабы билбейм, же баягы мырзаларсыз деле бир оокат кылып кетебиз дегенби, бүт түйшүктү, бүт үй бүлөнүн түйшүгүн мойнуна алып алган айымдар өтө көп да. Бул эмнеликтен деп ойлойсуз? Негизи бул нерсе туурабы? Баягы үйдөгү мырзадан бийликти талашуудай болуп калбайбы дегендей да. Мен муну мындай караймын. Заманга жараша бизде кесиптер ошондой болуп атат. Мисалы, мурдагы кесиптерге биздин мырзалар көбүрөөк эмне үчүн иштеген? Анткени физикалык күч колдонула турган жумуштар болчу. Тала, жүк көтөрүү дегендей, баягы айымдар болсо эми жеңил эле жумуш жасачук да биз, туурабы? Азыр деген айымдар кандай акча таап атат? Колдун учу менен, телефон менен, интернет, мындай ар кандай тиркемелер, биз кантип да акча таап атабыз? Боёп, макияж кылып, биздин жөндөмдүүлүктөрүбүз деген ушундай ачылып атат, бүгүнкү замандагы кесиптерге гана жараша. Анан айымдар баягы биз деле колубуздан келет, үй бүлөнү багалабыз дегени, булар мырзаларды кичине чымчып атканы деп ойлойм да. Мен ушинтип намыстанып, аманат болуп келген балама жаркын келечек үчүн иштеп атам. Сен дагы ушул балага деген жоопкерчилик алып аткандан кийин, эми бул ата дагы аркы дүйнөдө дагы балдары үчүн жооп берет да. Аманат катары келип аткандан кийин ал дагы намыстанып иштесин деген эле сөз болуш керек деп ойлойм да. Жеке менде бир ушундай кээ бир учурларда болгон. Баягы өзүм багып атамын, өзүм баарын төлөп атам деген сөздөрдү колдонуп калчумун да, стористеримде. Жок дей албайм. Бирок ойлонуп көрсөм, ошону мен эмнеге жасадым экен десем, болгону гана
мурунку жолдошума мотивация берейин дептирмин да. Ал да тура калып мени көрө калып туруп, ой мен сенден көбүрөөк акча табам деп туруп иштей калсын депчи. Балки мен аны басынтып атканымды ойлогон жокмун. Туурабы? Азыр болсо кээде ойлоном да, ушуну айтып атканда азыр деген мен андай абройуна шек келтирип аткан жокмунбу? Тескерисинче башкача кичине мындай мемди иштетип дагы жардам сурап көрөйүнчү депчи. Эми ушундай болот экен. Бирок анткен сайын байкасаңыз керек, жана мырзалар тескерисинче жалкоо болуп аткандай. Мырзалар ошондой болот экен да. Мен баягы айым менен мырзанын ортосундагы мамилелер тууралуу психологияны 5 жыл бою окудум. Аябай кызык болгон үчүнчү. Мен туура кылдымбы, туура эмес кылдымбы ушул ажырашканда деп издендим да. Көрсө мырзалар ушундай болот экен да, баягы учурунда көп акча таап жүргөн, достору менен жүргөн, биринчи ирет баягы досторун биринчи орунга коюп, көчө балдар болот го, кыйын. Анан ошол баягы үйлөнгөндөн кийин эле айым деген баягы кандай десем, үй жумуштарына көбүрөөк мырзаны байлап баштаганда жардам бер, анан мырза деген мындай болуш керек деп өзүнүн идеологиясын биз түзүп баштайбыз го. Баягы эле күчтүү мырзадан камгор мындай ата кылабыз деп атып эле аны сындырып алат экенбиз да. Катуу ийип эле койбостон сынып да кетиши мүмкүн. Мырзанан ошондо мырзанын психологиясы мындай иштейт экен да. Мына үйгө эрте кел дейсиң, отур дейсиң, мына отур мени бак дейт экен да. Ошончолук кыйын экенсиң, көрөйүнчү эми сени дегендейчи. Анан сөздөр болот экен, такандын астына кирип кетти дегендей достор арасында. Ошондон кийин эле багыш сынып эле кайра досторуна кошула албай калат экен да. Ошончолук деңгээлде да кээде биз мындай өтө эле катуу сүйлөп албашыбыз керек деп ойлоймун. Ошол учурда кандай аракет кылыш керек? Мүмкүнчүлүк берип туруш керек экен. Баягы эркин жүрүп, эркин чечкиндүү болуп, баягы булар мүнөзү ошондой келет да. Ошондуктан аял киши көбүнчө күйөөсүнө дуа кылыш керек. Күйөөм эмне болгон учурда да Аллах Таала ошого ыйман бере көр, кылган жасаган ишинин баардыгы ошол үй бүлөбүзгө пайдасын гана алып келсин дегендей да. Анан менде ошол баягы кандай десем, ойлонот экенсиң, жыйынтык чыгарат экенсиң. Карап көрсөм, эми мендеги история, мендеги тарых такыр башка нукта болгон. Ажырашуумдун дагы себеби. Бул кеп элдер ойлоп калат, Анжелика иштеп кетип, кыйын болуп кетип, тоотпой койду, же кандайдыр бир күйөөсүнүн байлыгынын аркасынан көтөрүлүп, же күйөөсүн мындай банкрот кылып кетти дегендей жок. Жолдошум тарапта туугандарым баардыгы чындыкты билет. Эң негизгиси эмне дейт эмес, өзүңдүн ичиңдеги чындык туура болсо, ошо менен жашаганың бул сонун нерсе да. Чындыкты биз эч качан мындай башкача көрсөткөндөн күнү дагы чыга берет, ал кандай болсо дагы. Бирок бул жерде болгону биз мамилелердин үстүндө иштеше албай калдык деп ойлойм. Анткени ар бир эле кыз киши өзгөчө ата-энелеринен бир сонун романтиканы көргүсү келет. Сонун бир ушундай жагымдуу жагдайда бир үй бүлөдө бир экөөнүн тең бактысын көргүсү келет болуш керек деп ойлойм да. Балким ошол нерсени бир учурунда жасай албай, иштей албай калдык бунун үстүндө деп ойлойм. Анткени гүлгө деле туура маалында суу бериш керек дегендей, биз сууну көбүрөөк куюп жүргөнбүз, же кургатып жүргөнбүз да жерди. Анан төсүп аткан өзүм. жана жатып алган мырзаларды эми кантип тургузабыз? Жатып алган мырзаларды кантип тургузабыз? Жакшы суроо. Бул үстүндө дагы мен ойлондум. Өтө кыйын. Ошончого чейин жеткирбешибиз керек. Эми ошондой жагдай болуп калдыбы? Биз болушунча өзүбүз чечкиндүүлүк кылышыбыз керек да. Ал мен астыга кетип атамын, аны дагы кошо сүйрөп алып кеткенге, мындайча айтканда дагы бир жүк болот да, эгерде адам иштебесе аны дагы багыш керек дегендей. Ошону алып кеткенге даярмынбы, же мен ага дагы бир шарт коюшум керекпи деп адамды өзүнө келтириш керек. Шарт коесуң, кел бир жылдын ичинде сен жумуш тап, иште, каалаган бир жумушуңан көтөрүл, карьера түз. Мына кыздарыбыз чоңоюп калды, экөөсү эки тараптан иштеп, эки тараптан чоңойтолук багалык десең, эгерде макул болсо, ойлонгон инсан макул болот. Эгерде жок деп ар кайсы шултоону айтып, текеберчилик менен, ой мен кантип ошол жака барып дегил, ушундай жумушка иштейм, мен моундай жумушка татыктуумун да деп өзүнүн статусун чоң көтөрүп, жумуш таппай эле жүрө берсе мырза, демек бул адам аракетчил эмес. Жалкоо адамдын жанында сен өтө кыйналасың, чынын айтканда. Керек болсо мына иштеп аткан ишиңде дагы бир жумушчуң жалкоо болуп эле жумушту артка тартып берсе, сен ийгиликке жетишиң да кыйын болуп калат да мындай команда менен. Же төрт дөңгөлөңдүн бирөө жарылып калса кантип айдайсың унааңды.
ошону түшүнө билиш керек деп ойлойм да. Анан кийин дөңгөлөктү алмаштырыш керек болуп калат. Айтыш керек, мен дөңгөлөктү азыр алмаштырам. Запаска менен көп жүрө албай калдым. Эптеп мындай жамап койгом азыр учурумда убактылуу дегендей. Ошондой болду. Анан кийин баягы аракет жок болгондон кийин өзүң мындай ойлонушуң керек, келечекте жашоом кандай болот деп. Мен ал мырзаларга эчтеке дей албайм. Болгону алар дагы ойлонуш керек. Мен жашоого эмнеге келдим? Бирөөнүн кызын мен жубай кылып, аманат кылып алдым. Балалуу болдум. Көчөдөн кайрымдуулук кылат элем деп, мындай жаман, баягы жаман деп да айтпайм, мен баягы садака бере албаган үй бүлөлөр издегиче, биринчи сен өзүңдүн ошол жубайыңа садака кыл, балдарыңа дейт элем да. Биринчи ошол өзүңдүн мээримиңди, кайрымдуулугуңду балдарыңан башташың керек, ата энеңен. Жок дегенде ошолорго жардам бериш үчүн иштешиң керек. Жок дегенде. Анан өзү эле иштеп кетет. Эң сонун, анан могу балдар темасында сүйлөшүп калбадыкпы? Мен дагы эки бирдей кызды тарбиялап жаткандыктан бул суроо мага аябай кызык. Менин кыздарым өспүрүм уракка жете элек, бирок алгачкы белектер келди. Сизде ушундай учурда кандай реакция болду? Негизи эле алгачкы белектер келгенде кандай реакция билдириш керек? Баарынан кызыгын айтайын, азыр бала бакчада айыма баягы улуу кызым бала бакчага барганда эле белек алып баштады да. Башында атасы экөөсү аябай күлөт элек. Кызым кичинекей болуп алып белек алып атат депчи, баягы тамаша иретинде көрөт экенсиң, анда көп көңүл бурбайсың. Баягы белек берсе, кайра биз белек менен жооп берип, ата энелер болсо бири-бирибиз менен сүйлөшүп, күлүп жылмайып койчук да. Сиздин балаңызды менин кызым жакшы көрсө, менин кызым да силердин балаңарды жакшы көрөт. Үйгө айтып келет депчи. Эми 16 жашка чыкты, мынакей улуу кызым. 11-классты мынакей быйыл буюрса бүтүп атабыз. Азыркы белектерден корком. Аябай корком да, чынында гүл келсе дагы жүрөгүмдү бүлдөп турат. Кызым ким, сүрөтүн көрсөт, аты ким экен дегендей. Кыздарым баягы жаш кезинен, мындай бала кезинен баштап ушундай тарбияланган. Мисалы үйдүн дарегин айтпайбыз, доставкага дагы кыйналышат. Ошондуктан мен мектептер мага жеңилдик кылган үчүн мен реклама кылам, жарнама кылам, кайсыл мектепте окуп атканымды. Ошон үчүн мектепке келет гүлдүн баары. Жана клубника, шоколад, жана макарунсулар. Анан мектепте ошол классташтары менен аны жейт экен. Аны барып мен мектептен билем. А бирок сураштыра келсем, өзүнүн эле классташтары, өзүнүн эле мектебиндеги балдар экен. Кээде бир ушундай учурлар болуп калган. Чоң эле блогерлер атайын кыздарымды келип тартып, бир мындай жеңил ойлуулук бир иштерди жасап, хайп кармайбыз дешкен да. Анан ошондо баягы мен кандай сүйлөшкөнүмдү кыздарым көргөн. Мен айткам, мынтип коркутпагыла кыздар, өмүр бою коркок болуп калат. Андан көрө силер чыгармачылык жааттан бир хайп кылгыңар келсе, келгиле чогуу сценарийди ойлонолук. Канчалык деңгээлде бул коомго жаман таасирин алып келбейт дегенде, анткени силер ошол ыдык көрсөтүү, зомбулукту жарнама кылып атасыңар да. Блогер дагы ойлонуш керек да, мунун аркасында эмне жатат? Кызды аркасынан чуркап барып кубалап атсаң, ал жүрөгү түшүп качып баратса, бирөөлөргө күлкү. А балада, кыз кишиде өзгөчө жүрөгүндө өмүр бою коркунуч калат да, элестетсеңиз, өмүр бою ошо менен жашап койгонуп, жашап турат. Силер ойлонуп атасыңарбы дедим. Кандай адамды коркутуп атканыңарды деп туура түшүндүм, туура түшүнүштү да. Анан белектерди билбейм, улуу кызым мындай мүнөзү башка токтоо, бир гана окуу, билим дейт. А ортончу кызым тамаша көй. Мага белек белгиңер келетсе, ал берем, алып келе бергиле, бирок мындай жөн эле кандай десем, жарнамалап берем дейт да. Ал тамаша иретинде гүл келсе дагы ошол гүл берип аткандын аккаунтун жарнамалайм деп тескерисинче ачыктап салат да, барынчадан эч ким бербейт ошон үчүн. Мен билишим керек, кимден гүл келип атат, сөзсүз түрдө. Мен кызыма айтам, анткени жаап жашыра берсең, эртең билбейм кандай болуп калат. Мен билбей калсам анда өзүмдү күнөөлөйм. Ошондуктан баарын ачык айт дейм, баарын ачык айтышат. Көрман жигиттердин азыркы кыздарыңыздын, эки кызыңыздын эл астында жүргөн кыздардан көрман жигиттери Кудайга шүгүр жакшы эле. Анан сиздин кезиңиздеги көрман жигиттер менен азыркылардын айырмачылыгы барбы? Билбейм, айта албайм. Биздин учурда деген эми Instagram жок, социалдык мындай жанагындай WhatsApp, эч нерсе жок. Биздики бардыгы көзөмөлдө болчу. Бизге үйгө да келе алчу эмес, үйдүн телефонуна дагы чала алышчу эмес. Анан
ашыкча эч жака чыкчу эмеспиз да, биз үйдөн делечи. Эми азыркы жаштар болсо көбүрөөк эркиндик окшойт жаштарда. Бул өздөрүнүн ичиндеги баягы мен айтып аткан бир көзөмөл болуш керек да. Баардыгы жазып атса эле жооп бере берип сүйлөшө бербеш керек. Аларды дагы мен айтам дайым, өзүң бир көрмөйүнчө ата энеси кийим деп мен дайым сурайм. Анан баягы ата энеси кийим жакшы үй бүлө же жаман үй бүлөдө эмес, кедей же баягы бай дегенде эмес. Мен болгону гана көрүшүм керек да. Ата энеси баары жакшы тарбия көргөн бала экен дегендей эле. Мен барбайсың дей албайм. Кызым мисалы үчүн мама киного барып келейинчи, ушинтип классташым чакырып атат десе, макул дейм. Күндүзгү убакытта саат 2-де 3-тө кайсыл кинотеатр саат канчада кирди, чыкты, геолокациясын коюп коет. Мен кайсыл жолугушта болсом да карап, улам жазып турам. Кандай болуп атат кино, жакшы, келатасыңбы? Ооба дейт. Болду ошо менен. Баягы бизде анчалык көзөмөл жок болчу да. Ошондуктан бизде эч жака чыгарчу эмес. Чынын айтканда мен эч жака барбай эле турмушка чыгып кетиптирмин да. Дискотеканы көргөн эмесмин. Туулган күнгө эч качан барган эмесмин. Белек деле алган эмесмин эч кимден. Биздин кезде ошондой болчу да. Жанагы эле мен айтып бербедимби байкем депчи. Ошо да. Ошол кезде деле айтчу да. Бул жака барат элем десе, ой күйөөгө тийсең мага демек Америкага кет күйөөң менен. Бизде ошондой тарбия болгон да. Болсо эми аларды биз азыркы жаштарды өтө эле мынтип бүт тараптан өзүбүз эмнени көрсөк ошону дагы көрсөтөм дебешибиз керек. Заманга жараша түшүнүктүү эне болгонго мен аракет кылам. Канчалык жок деген сайын ошончолук бала коркот, жашырат, качат. Анан болот ушундай. Кызым кактасың десем, эшикке бир доставка келиптир, ошону алганы кеттим эле деп калат. Анан неге, кандай деп калам да, көрсө ошол дүкөндөр суранып калышат экен. Ошол керек болсо дүкөндөр суранса дагы биздин менеджер аркылуу болсун дейм. Анан кээде айтам, кызым менден сурансаң мен сени жиберем десем, чын элеби дейт. Ооба десем, чын эле айтып атасызбы, мен көнбөй жатам деген учурлар болгон башында. Азыр болсо ачык сүйлөшөт. Анткени кыздарым менен биргеликте мен ошол ислам аркылуу психология деген дагы жакшы бир психологияны дагы ошол исламдын бир көптөгөн функциялары менен түшүндүргөн жакшы психологдор бар. Көбүнчө ошол биз Казакстанга барган сайын ошондой жардам иретинде маектешебиз. Мисалы кээ бир темаларда кыздар менен сүйлөшө албайм, бирок 3 кызыбыз тең отуруп, мен 4-өөбүз тең сүрөттөрдү тартып, сүрөттөргө жараша биз талдайбыз, талкуу жүргүзөбүз, бири-бирибиз менен сүйлөшөбүз. Кээде ыйлаган учурлар болот, бири-бирибизге болгон бир жакшы мерим сезимдерди айтып, ошол нерселерди кийин бала чоңойгондо, жарасы көбөйүп кеткенде жасабастан, азыр бала кезинен түптөп бири-бирибизге болгон сүйүүнү түздөп алышыбыз керек деп ойлойм. Ошондуктан кыздарыңыздар менен, балдарыңыздар менен иштешиңиздер. Бала жаатында дагы эне менен баланын ортосундагы психологияны өзүм окуп, азыр мына бүтүп аткан мезгилим. Ошондон көптөгөн энелерге дагы мен жардам бергим келет. Эми сонун деги эле жана атактуулук дагы бул бир чоң сыноо деп айтып атып эмеспи? Анан ошо атактуулугуңуз баягы жылдызыңыз жанып турган учурда кимдир бирөөнүн көңүлүн байкабай болсо дагы ренжитип алган учуруңуз болду беле? Ооба. Менин көңүлүмдү дагы ойлобогон инсандар болгондой эле менин дагы бирөөнүн көңүлүнө атайлап болбосо дагы калтырып алган учурларым болгон болуш керек деп кээде ойлоном. Бирок ошол жерде дагы адам өзүн баягы актайт экен. Бирөөнүн көңүлүн оорутуп алсак дагы биз баары бир эле өзүбүздүн дагы бир чындыгыбызды кармап тура беребиз да. Бул менин үчүн мен минттим да. Мисалы үчүн эми көп учурда бирөө сүрөткө түшкүсү келет. Чынын айтайын, аны көрүп турам, карап турам, бирок же өздөрү учураша албайт, же ошону айта албайт. Анан кийин так мен шашып аткан мезгилде айтайын деп калат, анан мен шашып кетип калсам, анан боюн көтөрөт экен деп көңүлү калып калат да. Же тамактанып аткан учурумда келип калат. Анан кечирим сурайм, ким менен мен сүрөткө түшө албайм, кечирип коюңуз, мен тамактанып алайынчы деп айтып сүрөткө түшпөй калсам, себеби баягы жеке өзүмдүн кээде границаларым дагы бар, аларды коргоп калам. Мен ачкан учурумда эч ким мага сүйлөбөй туруш керек да.
Анан тамактангандан кийин маанайым көтөрүлүп, менден жакшы киши жок болуп калат. Ошондон бир аз күтүп туруш керек. Ар бир адам эми өзүнүн каалаган нерсесин дароо барып эле жасай берем дебеш керек да. Ага да курмандык катары бир убактысын бөлүп күтүп туруш керек деп ойлоймун. Биз дагы адамга туура келип, бир сүйлөшкөндү, учурашканды үйрөнүшүбүз керек. Ошол эле мен жөнөкөй эле мен жашоодо мен деле ушундай атактууларды көрүп, мен да алар менен сүрөткө түшкүм келип, алардын деле мастер-майнддарына катышып, сонун коуч тренерлерге талпынам, барам, вау деген эмоцияларды алам. Сиздер дагы бир гана жакшы эмоцияларды, позитивдүү көз карашты караңыздар. Эч качан жек көрүү сезим эч кимде болбосун. Эгерде кимди дарындуу алган болсом, кимге мындай кокус жөтөрүп койгон болсом, кечирим сурайм, мени кечирип коюңуздар. Дайым менде жолугушуулар ай сайын Кыргызстанда өтөт. Ошол жолугушууларга келсеңиздер, мен өзүңүздөрдөн лично кечирим сурап алам. Анткени бул дүйнөдө биз кечирим сурашып алышыбыз керек. Анан көбүнчө жолугушууларга менден кечирим сураганы келишет. Мен сени билип билбей ушактап койгом, билип билбей жаман сөз жазып салгам, мени кечирип койчу дегендейчи. Ошондуктан эми жашоодо ар кандай нерсе болот, кечиримдүү бололук. Эң сонун Жылика айым, бизге убактыңызды бөлүп, убактыңыздын тартыгына карабай келип бергениңиз үчүн чоң рахмат. Бизге берилген убакыт соңуна келип жетти. Мындан ары дагы чыгармачылык, ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат.